Азыр аябай күн ысык, жаш балдарды сууга түшүп жатканда абайлаңыз, сууга түшүп жаткан кичинекей бала суу түтүгө такалып калган. 12 жаштагы баланын апасы баласын телефонун алып койгондугу үчүн үйүнүн бардык жагын талкалап салган. Дуу алдында кулагы бар деген ушул экенде айдоочу майык кызматкерине пара берип жаткан жери видеого түшүп калган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 12 жаштагы бала апасы телефонун алып койгон үчүн үйүн бүт талкалаган. Ош шаарында инспекторго пара берип жаткан учур видеого түшүп калган. Ош шаарында жолдогу коррупциянын дагы бир фактысы катталды. Социалдык тармактарда тараган видеодо айдоочу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо инспекторуна акча берип жаткан учур тартылган. Ал акчаны түз эле формадагы чөнтөгүнө салып жатат. Окуя коомчулукта нааразычылык жаратты. Колдонуучулар параны берген да, алган да тарап жоопко тартылышы керектигин талап кылышууда. 2025 жылдын июль айынын ортосунда Түштүк Кореяда катуу жаан-чачын болуп өлкөнүн батыш жана түштүк аймактарында суу ташкындары жана жер көчкүлөр катталды. Бул табигый кырсыктын кесепетинен кеминде 4 адам каза болуп, 1300дөн ашуун адам эвакуацияланды. Эң катуу жабыркаган аймактар Сеосан, Чунгхонг, Намдо провинциясы. 17 июлда саат 24 саат ичинде 519 мм жаан жаап, бул акыркы 200 жылдагы эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Квангчу 24 саат ичинде 400 мм жаан жаап, көптөгөн жолдор, имараттар суу алдында калды. Осан жол четиндеги дубал урап түшүп, бир айдоочу каза болду. Жарандар үчүн эскертүүлөр. Түштүк Кореянын өкмөтү аба ырайы кызматы калкты төмөндөгү чараларды көрүүгө чакырууда. Төмөн жайгашкан аймактардан, дарыя жээктеринен алыс болуңуз. Суу ташкындары жана жер көчкүлөрү коркунучу жогору. Жолдорду жана көпүрлөрдү пайдаланууда этият болуңуз. Көптөгөн жолдор жана көпүрлөр жабык же жабылуу алдында. Жергиликтүү бийлик органдарынын көрсөтмөлөрүн так аткарыңыз. Эвакуация буйруктарына жана коопсуздук чараларына баш ийиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Мындан ары шашылыш медицина бөлүмүнө бейтаптарды коштоп келген жакын туугандар менен коштоочулар киргизилбейт. Бул тууралуу Улуттук Госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов кайрылуусунда билдирди. Бул дарыгерлердин коопсуздугу үчүн кабыл алынган чечим. Ага түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөбүз. Медиктердин коопсуздугу өз убагында жана сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүнүн ажырагыс шарты болуп саналат, деди Төлөгөнов. Ал ошондой эле Ички иштер министрлигинин жетекчилигине кайрылып, шашылыш медицина бөлүмдөрүнө коопсуздук кызматкерин күзөт, камсыздап берүүнү өтүндү. Буга чейин бейтаптык коштоп келген киши дарыгерге кол көтөргөн видео тарап, коомчулуктун сынына кабылган. Медицина кызматкерин чаап жиберген киши башында милиционер экенин айтылып, кийинчерээк Ички иштер министрлиги муну четке каккан. Андан кийин окуядагы эки тарап бири-бирине дооматы жок экенин айтышып, арыз жазылбаганын маалымдалган. Ош шаарынын мэри бул бригадага премия жазып, менин атымдан кою союп сыйлагыла. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев күнү түнү шаардагы жолдорду оңдоп жаткан жумушчу топко сыйакы ыйгарууну тапшырды. Мэрдин айтымында жумушчулардын эмгеги бааланып, алар анын жеке атынан сыйланып, конокко чакырылат. Бул бригадага премия жазып, менин атымдан козу союп сыйлагыла, деди Токторбаев. Сууга түшүп жаткан кичинекей бала түтүккө такалып калган. Социалдык тармактарда сууга түшүп жаткан кичинекей баланын түтүккө такалып калган видеосу тарады. Видеодо көрүнүп тургандай, бала сууга түшүп жатып, сууга туташкан түтүккө такалып калган. Жакын жерде жүргөн адамдар зароо жардам берип, аны суу алдынан чыгарып калышкан. Окуянын так качан жана кайсыл жерде болгону азырынча белгисиз. Расмий органдардан тастыкталган маалымат бериле элек.
Жаран, Бишкек шаарыбызды уулап жаткан унаа. Сокол медиа баракчасынын катталуучусу Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн бирине тартылган видео менен бөлүштү. Бишкектин көчөлөрүн бакшытып, түтүнү менен уулап жаткан унаалар көп экен. Бир чара көрүлсө сонун болмок дейт катталуучу. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Кандайсыңар? Молодец, красавчиктер, красавчиктер. Красавчиктер. Я тапшырып, что мен засыпка кылайын обратно. Сөнбек Алматович, мына бригадага айтчы бир премиальный жазчы. Уже 3-4 жолусунда күтүнү иштешип атат. Кылам, премиальный жазып ушу группага. Молодец. Күнү-түнү тынбай атат. Чаласын чуркап беришет. Күнү-түнү иш булардыкычы. Премиальный жазып бер. Макулбу? И мен атымдан бир союш берем. Бир союш берем. Жакшылап бир козун союп, балдарды коноктоп коесуз. Макулбу? Давай жакшы. Макул дальше. Гаилер азырында биздин облустун ичинде гаилер эч кимден эме албайбы, зерт албайбы, кайтарасыз үчүн. Албайт, күнүндүк нускамага жеткизе алабыз. Албайт, да? Мыйзам Ушул оператор жакшы тартып алгачы, мына начальник урайды. Польской области. Ни один инспектор ГАИ не получает взяток от простых людей. Тура? Так точно. Эгер алып калса не болот? Жөө бере аласыз? Жөө берем. Кантип жөө бересиз мага? Кандай деп максат балалар. Түшүнбөдүм. Кандай чечип алсаңыз жөө берем. Чечип бола албайбы? Биз ошол взятка алган адам катары тигилерди жокко тартабыз. Сиз барасыз, кандай жөө бересиз? Мына Бишкектин экологиясы мынакей ушинтип тазарып атат. Мына сага. Просто ашыш мүмкүн эмес го муну. Машинанын номери 4-регион 831 АЛК экен. Ата Mercedes Sprinter. Айка. О, Айка.